Мектептердеги өрт кырсыгын алдын алуу маанилүү. Айтырбай келген кырсыкты жоюуда мектеп администрациясы окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ар бир мектепте ушундай шаймандардын болушу шарт. Негизи ошо мектептерде өрт боюнча жабдыктар толук эмес болчу, бар болчу, бирок анан бардыгы бир тегиз анан толук экен. Биз үчүн мектептер үчүн жакшы болуп атат. Өрт боюнча алдын алуу жабдыктар экен. Бизге окуучулардын коопсуздугу үчүн эң керек болчу бул жабдыктар. Талас облусундагы 78 мектепке берилген өрткө каршы шаймандардын жалпы суммасы 8,5 миллион сомду түзөт. Өрт кырсыгын алдын алуу максатында берилген жабдыктар Кызылай коомунун коопсуз мектеп долбоору менен 2 жылдан бери иштешип келген мектептерге берилди. Долбоор ЮНИСЕФ безопасная коопсуздук мектеп деген долбоор болчу. 1,5-2 жыл иштеди бул долбоор. Анан кийин биринчи фазасы бүтүп атат. Өзү бүтүп атканда ушу шаймандарды алып берилип долбоорго жазылган болчу. Анткени көйгөйлөр ушу именно шаймандар болуп келет. Ар бир мектепке 111 миң сомго бааланган шаймандар тапшырылды. Андыктан мектеп акысыз берилген жардамды аярлап пайдалануусу керек. Тез аранын ичинде баягы биздин райондогу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмү менен ушундай бир бардык мектептерде баягындай окууларды, машыгууларды өткөрөбүз. Плановый башууларды өткөрөбүз. Анан ошондо могу бүгүнкү берилип аткан баягы шаймандардын кандай тартипте колдонулат, ушунун бардыгын ошондой машыгууларда ар бир мектепке барып туруп үйрөтүү жумуштарын жасайбыз. Кызылай коому эми ар тараптан кызматташып келген мекеме ишканаларга дагы жакын аралыкта өрт кырсыгын алдын алуу үчүн дал ушундай шаймандарды берерин билдиришти. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.